Шамурза Бөрүкулов жаакка бир чапкан шапалак болду, текени ээрчип кеткениң жанар. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Шамурза Бөрүкулов депутат Жанар Акаевга арнап ыр чыгарды. Анын ыр саптары төмөндө. Жаштарды сүйрөп кетпедиң жанар, үмүтүн элдин тепседиң жанар. Жаакка бир чапкан шапалак болду, текени ээрчип кеткениң жанар. Эрки бар адам жем болбойт жанар, элди уккан адам кем болбойт жанар. Сагалап барып кошулдуң кимге, Сариев сага эл болбойт жанар. Момбекти ээрчип алганың жанар, элден бир чыгып калганың жанар. Жаштардан турган команда түзүп, тазалар менен барбадың жанар. Кечемес али ойлонгон жанар, бактыңды тепсеп койбогон жанар. Кан кечип алдың байкабай барып, уктап бир жатсаң ойгонгон жанар. Кыргызстанда дагы 90 адамдан коронавирус аныкталды. Кыргызстанда акыркы суткада 90 кишиден коронавирус табылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында жаңы жуктурган учурлардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Жаңы катталган учурдун ичинен 36-сы Бишкек шаарынан, 29-у Чүйдөн. Мындан сырткары Ош шаарынан 7, Ош областынан 6, Жалал Абад областынан 3, Талас областынан 6, Баткенден 3 кишиден коронавирус аныкталган, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны ушуну менен 2562ге жетти. Кошоматчылыкты токтотуңуз. Жогорку кеңеште Момбеков менен Жолдошбаев жаакташа кетти. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында өкмөттүн жаңы курамы каралып жатканда депутаттар Камчыбек Жолдошбаев менен Рыскелди Момбеков айтыша кетти. Алгач Жолдошбаев өкмөттүн курамына берүүчү суроо жоопту саат 13кө чейин бүтүрүүнү сунуштаган. Коронавирус бүгүн 10 адамга аз чыгыптыр. Кубатбек Айылчиевич эртерээк барып ушулар менен алектенип иштесин да, мүмкүн болсо түшкө чейин карап бүтүрсөк. Депутаттар мага келип, ушуну айтып коюңузчу деп суранды. Карала турган мыйзам долбоорлору толтура, деди Жолдошбаев. Андан соң Момбеков чыгып ачууланып, кайсы депутат андан суранып жатканын айтууну талап кылды. Кышында балдар үшүп жатат, кетели деп жогорку кеңешти бир жолу уят кылдыңыз. Эми эмне балдарыңыз ысып атабы? Мактагандар сүйлөсө, сындай тургандарга да сөз бергиле да. Абылгазиевди кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го. Токтотууну сизден ким суранып жатат? Алардын өз оозу бар, өздөрү айтсын. Сизден суранган жок. Токтотуңуз кошомат кылганды. Картайганда калыс сөзүңүздү айтпай, алыс сөзүңүздү айтасыз, деди Момбеков кесиптешине карап. Ошол маалда Жолдошбаев ордунан туруп жооп кайтарды. Бирок анда микрофон жок болгондуктан сөзү угулган жок. Төрагадастан Жумабеков эл өкүлдөрүн сабырдуу болууга чакырды. Натыйжада спикер сунушту добушка коюп, 51 депутат макул, 6 каршы добуш берди. Ага ылайык өкмөттүн жаңы курамына саат 13кө чейин гана суроо берилмей болду. Базарда жер жемиш сатчу экен. Жалал Абадда COVID-19 каза тапкан киши тууралуу. Коронавирус жуктуруп алып, кечээ Жалал Абад областында каза болгон киши Бишкекте эле уруп жүргөнүнө карабай Тажияга кетип калган. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Белгилей кетсек, кечээ Жалал Абадда 36 жаштагы киши коронавирустан көз жумду. Үсөнбаевдин айтымында анда Бишкекте жүргөндө эле оорунун симптомдору болгон. Ал антибиотик жана дененин ысыгынын түшүрүүчү дарыларды алып, амбулатордук жол менен өз алдынча дарыланып жүрүптүр. Кийин ошол абалы менен Жалал Абадка кетип калган. Ал жактан өзүн начар сезип, 12-июнда облустагы оорукананын инфекциялык бөлүмүнө түшкөн. Реанимациялык аракеттерге карабай кечеги жүрөгү токтоп калды, деди Үсөнбаев. Маалыматка караганда бейтап 2 тараптуу пневмонияга кабылып, оорусу күчөп кеткен. Анын Бишкектеги базарлардын биринде жер жемиш сатып иштегени кошумчаланды. Кара сууда каналга колун жууп жаткан өспүрүм өмүрү менен кош айтышты. Кара суу районунда 15 жаштагы бала каналдагы сууга колун жууйм деп жатып агып кетип каза болду. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирген. Окуя кечээ 16-июнь күнү Шарк айыл өкмөтүндө болгон. Маалыматты Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев тастыктады. Окуя саат 13:00 чамасында орун алган. Ал жер Ош шаарына жакын аймак болгондуктан Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери баланын сөөгүн суудан алып чыгып, бизге өткөрүп беришкен. Бала Түштүк каналынан колун жууйм деп жатып агып кеткен. Анын сөөгү 3 сааттан кийин Ош шаарынын Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгы жактан табылган. Бала 2005-жылы туулган. Туугандары соттук медициналык экспертизадан баш тартышты. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине кокустук катары катталды, деди Ашырбаев.
Уран Рыскулов: Абылгазиевке жыштык боюнча эч күнөө кое алышпайт. Назарньюз маалымат агенттиги Уран Рыскулов менен Абылгазиевдин айланасындагы маселелер тууралуу сүйлөшкөн. Уран мырза, өкмөт башчылыкка Кубатбек Бороновдун талапкерлиги көрсөтүлүп, колдоого алынды. Ишин жөндөп кете алабы? Өкмөт башчылыкка ким татыктуу деген суроонун өзү туура эмес. Анткени өкмөт башчылыгына ушул система менен эч убакта татыктуулар келбейт. Ар дайым көз карандылар, өздөрүнүн ой пикирлери, идеялары жок күн карамалары келет. Өкмөт президенттин булуктарын, туура эмес кылмыштуу иштерин өз мойнуна ала турган запасной вариант. Ылайыгы келгенде шылтоонун баарын ал кишиге жүктөп коюп, өздөрү суудан кургак чыгуунун амалы. Өкмөттүн ушул абалы менен аларды жоюп, милдетин президенттик аппаратка өткөрүп берсе туура болмок. Ал күндөр дагы жакындап калды. Эми Мухамбеткалый Абылгазиевди тынч эле узатып коюшабы же жыштыктагы темир жолдогу коррупция үчүн кылмыш ишин козгоп коюшабы? Премьер-министр эч убакта мамлекеттик деңгээлдеги чечимдерди кабыл ала алган эмес. Акыркы мезгилде премьер-министр президенттин бир аппарат бөлүмүнө айланып кеткен. Ооба, конституцияга кооз кылып премьер-министрдин укуктарын жана милдеттерин жазып коюшкан. Бирок бизде конституциядагы иштебегенин премьер-министрлердин сары улактай садага чабылып, кол жоолуктай көтөрүлүшү тастыктайт. Жыштык боюнча чечим кабыл алганга ага эч ким мүмкүнчүлүк бермек эмес. Ошондуктан жыштык боюнча ага эч күнөө кое алышпайт. Чечим башка деңгээлде кабыл алынган. Күйөөсүнүн $70,000 урдап кеткен келин кармалды. Россиянын Москва шаарында Кыргызстанда кылмыш кылып качып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 1984-жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну 2019 жылдан бери издөөдө жүргөн. Кармалган аял күйөөсүнүн бизнесинде иштеп жүрүп, анын $70,000 акчасын алып качып кеткен. Кармалган аялдын жаш баласы бар болгондуктан аны июнь айында Кыргызстанга алып келишкен. Темирбек Асанбеков: чоң казатчылар этият болбосо келечеги оор болуп калышы ыктымал. Назарньюз маалымат агенттиги Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбековду кепке тартып, кызыктуу суроолорго жооп алган. Темирбек Ишенбаевич: Канат Хасановдун чоң казатчылардын катарынан чыкканы аталган уюм ыдырай баштады дегенден кабар береби? Уюмдан бир адам чыкса эле иш токтоп калды дегенибиз туура эмес. Интернет булактары аркылуу болгон Канат мырзанын жеке пикир алышуусун жарыялап талкууга салып жатышат. Алгач чоң казат уюмунун негиздөөчүлөрүнүн официалдуу билдирүүсүн угуп, анан жыйынтык чыгарсак адилеттүүлүк болот. Алар көздөгөн максатына жетип шайлоого катыша албабы же тарап кетишеби? Чоң казат Минюста саясий партия катары мурун эле катталганы саясий ишмерлерге белгилүү болчу. Бирок коомдук иштерди уюштуруу шарттары төмөн, финансылык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгондуктан шайлоо процесстерине катыша албай келишкен. Кийинчерээк интернет булактары аркылуу Сыймык Жапыкеев мырза коррупция маселесин коомдук талкууга койгон демилге аркылуу турмуш маселесинен кыйналып араң турган элдин оозуна алынып, элди кыймыл катары өздөрүн элге таанытып алышты. Элдин колдоосуна алынып жакшы эле келе жатышып, саясий тажрыйбанын жоктугунан акыркы күндөрү бир канча катачылыктарга жол бергени байкалып калды. Алар кандай маселе көтөрсө да, мамлекет оңолсун, коррупционерлер жазалансын деген ак ниети менен аракет кылышты. Бирок сабырдуулук кылып, коомдук саясий маселелерде этият болбосо, айрым жагдайларды эске алышпаса, намыскөй инилеримдин саясий келечеги оор болуп калышы ыктымал. Нарында жайыт талаштан улам чогулуп тирешкен элди тынчтандырууга омондор барды. Негизи жайыт маселесинде чырга жол бербөө үчүн эмне кылышыбыз керек? Элибиздин ич-ара чырдашып, ал чоң чатакка айланганын негизги себеби экономикабыздын жоктугунан, жакырчылыкты жеңели деген карапайым элдин аракетинен кабар берет. Анткени көпчүлүк жарандарыбыз күнүмдүк көрөкатынан ажырап калуудан чоочулашат. Бала бакыраны багып, татыктуу турмуш куруу үчүн мал жанын көбөйтөт. Антип карапайым эл өздөрү аракет кылбаса, Кыргызстанда турмуш абдан оор. Мындай маселени чечүүнүн эң туура жолу мамлекеттик бийлик институттарыбыздын иштөө сапатын жогорулатып, элге туура маалымат берип, коомдук адилеттүүлүктү камсыздап, улуттук экономикабыздын өнүгүүсүнө жол ачышыбыз керек. Темирбек Ишенбаевич: коронавирустун кесепетинен парламенттик шайлоо болбой калышы мүмкүнбү? Албетте, медицина кызматкерлерибиздин эскертүүлөрүнө көңүл бурбай, өзүбүз саламаттыкты сактоо эрежелерин бузуп, шалаакылык кыла берсек, пандемия коркунучтарын күчтөндүрүп жиберебиз. Ошол себептерге байланыштуу президент мамлекетибизге өзгөчө кырдаалды киргизүү токтомдорун кабыл алса, анда парламенттик шайлоону өткөрүүнүн мөөнөтү кыска убакыттарга өзгөрүшү мүмкүн. Бирок баш мыйзамыбыз Конституция талабына жараша президент да парламенттик шайлоону өткөрбөй коюуга укугу жок. Анткени 5 жылга шайланган депутаттардын мыйзамдуу укуктары бүтөп, мамлекеттик бийликтин маанилүү бутагы болгон жогорку кеңеш болбосо, саясий кризиске барып такалып калабыз.